Анан кийин мына тазалыкты айтпайсыңар, мына олар эмне мына? Мына эмне мына? Мунун бардыгын. Алсын да мына. Бул жерге тойкона куруп аткан жокпуз да. Бул жерге жол куруп атабыз. Ал алсын да жылдырсындан бузабыз. Бул жерде бетон иштери болгондон кийин курулуш нормаларына ылайык мондай болот да. Элдерге түшүндүрүштөрүн жүргүзүш керек да. Ошондо мен токтоп калды, анан акча жок деген туура эмес. Абдыкадыров көчөсү. Бул жерде мисалы могул бетондор. Ошол менен үстүнө асфальт салабыз дешкен да. Мурда ушундай болгон да, мына сноста калган калдыктардын үстүнөн эле жаап кетишкен экен да. Жо эптеп бүтүрүп эле ачыш керек болуп калыштын кереги жок. Биз жолду сапаттуу курушубуз керек да. Монун бардыгын Булар чыгарышыбыз керек. Кайда чыкты? Бул мына жерде, мына жерде чыккан. мына жүктөп атпайбы мынанын бардыгын? Чыккан жерден чыккан. Ушунун бардыгын Снос болгон жерден да, калган калдыктардын үстүнөн эле эмес. жо снос болгондо мондай бетондорду алгандагы астына төшөп ийип туруп, үстүнөн бир сыйда трамвовка кылып туруп, анан кийин жолду асфальттап салабыз дешкен да, тез бүтүрүш үчүн деп. А биз муну байкап калдык дагы азыр мына бүт бардыгын эме алдырып атабыз. Андай болбош керек да, анда бир айга жетпей жол кайра бузулат да андачы. Адрестер анасы баягы эме болуп кеткендей, үстүнөн жабып эле. Мындайга такыр жол бербеш керек эми. Сапат жолду өтө сапаттуу мани беришибиз керек. Кечиксе бир жума 10 күн кечигиши мүмкүн, бирок жолду сапаттуу жасап, анан элге пайдаланууга бериш керек да азыр. Эптеп эрте бүтүрөбүз деген да болбойт эми. Мисалы мунун бардыгын могу жактан чыккан калдыктарды жердин астына төшөгөн дагы булар. Үстүнөн эле жаап коюшкан. Мына сностон чыккан баарын ушун асфальтка басып салабыз деген мунун барынчы мисалы. Бул бир күн болсо бир күн жол түшөт деле да ал жерде асфальт. Ошончо акча кетиргениңиз бир тыйын да анда мисалычы. Мына ушунун бардыгын эми кандай бул? Ушу болобу эми? Ушул жол болобу эми ушу? Кайрадан чыгарып. Элестеткиле мына. Кайрадан чыгарып мына баарын. Бул бир айга жетпей кайра бузулмак. Монун бардыгын ушу жолго асфальттын астына билинбей калат деп мындай төшөп салып атышат. Үйдөн сностон болуп чыккан калдыктар. Ошондой пайдачылыктерди биз такыр мындай кара тизмеге киргизип, кийин экинчи бизде бир кандайдыр бир жолду же бир мектеп бала бакча бербей турган кылышыбыз керек. Азыр где-то 1 метр калатса 1,5 метр кайра. 1,5 метр. Катты жерине чейин алышыбыз керек. Моуларды сапаттуу кылбасак болбойт эми. Монун бардыгын туурабы? Конечно, onu kılbasa. Монун уруп коюшкан экен да. Өзүң эзе берем, 2 метр, 2 метр. Анан асфальт кылгандачы. Мен көп жерлерде көрүп атам да, мына лотоктор асфальтында колуп туруп эле бурстары моулар оюлуп, дароо эле бир аябай бири-бирине жарашсыз. Мындай келип калат да, көп учурларда көрдүм. Жаңы бүткөн жерлерде асфальттын жолу сразу эле сыйрылып атат экен. Атабаев көчөсүн мына баштаганыбызга аз эле болду эле мына. Жакшы иштейсиздер мына. Мына жақсы. Қанат дегеніңіз кішісіз емес пе? Қандай? Қолына іштеймін. Жақсы. Мына іштесе болады екен, сілер үлгі көрсеттіңдер. Аябай жақсы іштепсіңдер. Бak, емі сапатын эле жақсы қарап бүтүрүп берсеңер мына. Проблема болгону бюджеттен ошо нарком барат. Неге? Сноска тура келип калып атат. 222 киши маселе жаралып атат. Бул жерге тойкона куруп аткан жокпуз да. Бул жерге жол куруп атабыз. Ал алсын да жылдырсындан бузабыз. Аба ырайы жакшы болуп берип турса, канча күндө асфальт басабыз деп ойлоп атасыз? Пландап атасыз? 10 күндө Кудай калса аягына даярдайбыз. Эми иш токтобосун да. Жарым саатта, 1 саатта иш токтотпош керек вообще. 1 мүнөттө токтотпош керек. Балдар иштей берсин. Саласпы жакшысызбы? Жакшысыздарбы? Жол куруш үчүн канча метр алыш керек мойканы? 2,5 метр. Эмне 2,5 метр алгыла да эмне? Жолго берсин де. Bunun bardığın ha? Tek жерден. Bunu işte öyle kalıp durma. Durma. Buna yer kıracak bulat. Latok koyun. Emden çıkıyor. Suyun kıyıp yolun arada asfalt koyuyoruz. Öte sapatlı olup, bunu 2 cumada bitiyoruz. 1 minutda. Ha? Bir almayız. Girip bayağı kaligerlikimiz zaptiga orayimiz bizde remont olup atat. Remont olup atkanı için bırak. Ne mesele? Muhalefet havalanmaydı. Ya havalanmaydı. Bizim mesele buna ol Akbura 3 dep koyat. Ana kıykan kıştak. Barış bölümüne muara alıyoruz. Asfalt. Hadi odasız. Yol düzüm gidiyoruz. 15 gün gidip bitiyoruz. Asfaltı basarız. En yaxşı olar. Onday olur asfalt. Sizge de 5. Bol latoktorun olacağı polny. Baştan ayak bitti mi bana? Bitti bu. Azı bir yak öttüyor. Azı bucak öttü. Sol jaka. Бул жолдорду майдагы майрамдардын алдына элге пайдаланууга беришибиз керек, ачып туруп.
Eski köprü менен связь кылдык. Чыксаң болот экен шуңкар. Чыгат кеңири. Коюлуп туруп мына зыңкыйып туруп астынан суу өтө берет экен. Аябай кенен көпүрө болот экен бул чошунда. Могул жакты кийин кеңейгенде мыналар алынат дагы мына. Могундайдан келип туруп кете берет да. Аслан, ошол курбаш кетти. Сен анын үстүнө кийин неме болот? О, анан бетинин да стяжка болот. Ушул кыйла катып туруш керек ушул. 1 май. Ана майрамга Ош шаарына эң сонун белеги ушул болот. Көлөн көчөсүнүн ош узундугу 2 км 600 км. 2600. Латокторду качан бүтөсүңөр коюп? Мотокторду ушул мына келаткан жумай чыгып турабыз. Сатып алыш керек бетон. Эми элдин баары карап турган көчө ушул да. Ооба. Аябай күтүп атышат. Жакшы жүрөсүзбү? Кандай эке? Жакшысызбы? Болду. Рахмат. Элдерге дагы туура түшүндүрүшүбүз керек да. Мисалы булар куюлгандан кийин ушулар курулуштун нормаларына ылайык бир топ күн туруш керек. Туурабы? Баягы прочный болуш керек да. Ошондой учурда анча-мынча курулуш токтоп күтүшкө туура келет мисалы. Ошону эл түшүнбөй курулуш токтоп калды, жүрбөй калды деген ал туура эмес. Курулуш болот, бирок курулуштун нормаларын сактап, бардыгы жанагы талаптарга ылайык болуш керек да. Мына домда жашайбыз дейм, мына домда. Мына ушул биздин домдун караңда карап коюңузчу, биздин ташап кетет. Бу эң жакшы калы. Азыр бу эң зор калы. Состояниясы жакшы малы. Эми бул эмнеге жетет? Мусор. Ооба. Эмнеде балдар ойнап. Бул эмне? Эмне бул? Муну албайсыңар эми. Же ар эмес, же бер эмес кылып, мына мусорду азыр алып кеткиле. Тез арада алып кетсин муну. Тазалык айткыла. Жанарбек, Неге? основное это, биз мына дорогомыз, көрүң дорога, без асфальтированный. Муну жердеби? Да. Же бул канча сотук жерде? Жок, муну силер заманбап мэриянын жанагы ипотекалык компаниясы менен сүйлөшүп, үйлөрдү, бул үйлөрдү бузуп, ордуна жаңы көп кабаттуу бийик этаждуу үйлөрдү куруп, ошол үйдөн кичине чоңойтуп туруп ошодон алышыңар керек. Ремонту менен даяр кылып чыга бериш керек да. Эже 2 жылга жетпей жакшына үйлүү болосуңар дагы, үйдүн алдында жанагы бала чакаңар ойной турган аянтчалар, жанагы крутойлор жашайт го, почти ошондой эле жашап каласыңар. Болду эже. Эң жоопкерчиликтүү, эң күчтүү аким сиз эле. Эмне болду билбейм. И мына балкан монтаж кылып койгондон кийин мына туруш керек. Азыр бул постоянный нагрузка. А кийин движение бергенде мына бетон эме болуп кетет, крест берип кетет. Ошон үчүн өзүнүн срогу бар. 15 сутка хотя бы турат дедик, и то уже баштап атат, баштап атат. В смысле, ошого токтотуп турдук да бизчи. Азыр мына жерден 10 күн болуп калды. 10 күн болуп калды, ошого баштап мына сваркаларды иштеп бүтчөгөн, мына бетон иштеп эме куйсак, оборотный шкафчик. Анан кийин Канча күндө бүтөт эми болжол менен? эми буну мен мына жактарын куюп бүткөн үстүндө да стяжкасы бар да. Бетонный армированный стяжкасы менен болсо где-то 15 миң калат да. Сварка иштери башталыптыр бул жерде. Эми бир күн дагы ишти токтоттуңар. Бир күн дагы токтотпой, могу ишти Кечке буйрса. ооба, эртеден кечке иштеп, ушул муну жерде этире бүтүрүшүңүз. 2-3 бригада иштейт. Кандай грант, кандай эле Опережение кетти да. Ошону түшүнүш керек, элдер дагы түшүнүш керек. Бул жерде бетон иштери болгондон кийин курулуш нормаларына ылайык моундай болот деп элдерге түшүндүрүштөрүн жүргүзүш керек да. Процесстер бар да строительство. Ошондо анан токтоп калды, анан акча жок деген деген ал туура эмес. Бетон мына кандай деген объемный бетондор отурду мына жергечи. Булар өзүнчө почтасы набирать этиш керек. Анан деген эртең эле проезд ачкандан кийин бунун үстүнө аяк катуу машиналар жүрөт. Движение болот. Мына өзүнчө мына система өзүнчө иштейт. Бул жагы отдельный турат. Мына подвижный система. Ошон үчүн шаарда азыр түйүнө резиновый рошторду койдук. Бул деген система түйүнү көпүрөнүн түйүнүнө кирсе, адам чөчү турган движение болот. азыр курулуш иштерине шаарда бирөө дагы токтобош керек да. Жол дагы, көпүрө дагы. Бүгүн жекшемби күн, дем алыш күнү. Ошого карабастан күндө текшеребиз. Бардыгын. Бул жерде азыр эмне болуп атасыңар? Уже лотокторду коюп, боржурлор коюп атасыңарбы? Иштер жакшымы? Ким жасап атат? Темп кандай кетип атат? Жакшы кетип атабы? Кандайсыздар? Жакшысыздарбы эже? Аман эсенсиздерби? Жакшысыздарбы? Жакшысыздарбы? Мына жерде бир топ кампирлер бар балам. Ана мына жолдун боюнда мынандай отурган отургучтар бар эле.
Çarşaf. Kayсы жолдун boyunda? Mına o göçödeki. Çoğun göçödü. Anam çarşağınımızda kiçineden barıp oturup dem alıp kayranlar ulap basıp geçiyorlar. Şimdi hiç dakika basalmayla kaldık inanayın. Anam şu yerde bir, yok degende bir, anda sanda yerge bir oturguzu durup koymaysın bu yevala. Sizdi түшүндүм. Бул көчө жол аябай начар болуп калган экен. Onu көрүп атасызбы? Бардыгын буздуруп, зыңгыраган асфальт кылабыз. Ана мунун башына бурулганда жол бар го, сунун бою. Ошол жерди жакшынакай кылып, гүлдөрдү эгип, отургучтарды отургузуп, силер ошол жерге барып, эс ала турган кылабыз. Эже, мындай болот. Бул жерден баштап, Барпалы Куловдон баштап. Озурга чейин бул жакты укмуш парк кылып атабыз. Аябай заманбап. Бул жерде бассейн болот. Ал жерде гүл борбору болот. Ушул жерде чыгасыздардагы 10 гектар жерде парк кылып атабыз. Эми ошол жакка барып алып, сиздер жанагы саясатта ошол жерде сүйлөшөсүздөр. Отуруп алып, муну ким кызматтан кетти, ким ордуна келди, анын баарын ошол жерде талкуулайсыздар эми. Болду. Рахмат эже. Анамчы, мунуларды да жасап бергиле. Мунун баарын жаңылап бергиле эжелерге мына. Азыр эми мына жерде жолубуз заңгырап турса, скамейкаларыбыз мындай болуп турса болбойт. Анан кийин мына тазалыкты айтпайсыңар, мыналар эмне эми, мунун бардыгын. Алсын да мына. Мунун бардыгын алып кетсин азыр. Тез арада тазаласын мунун бардыгын. Мына отурбай эле коеюн мына. Алып мына мусала тазалап кетсиндер. Биринчиден ушул ден соолугуңу берсин. Эл үчүн кызмат кылып атасың. Мунуңа чоң рахмат. Элдин сүймөнчү буулу болуп жүрө бере кой. Бактылуу боло кой. Бул жердечи тетиги жер турбайбы мына үйдүн бурчу. Кичине баштап коюшту, көрдүңүзбү? Ошол жер жөн эле турат. Ал жерде да сквер кылабыз. Анан бул жакта паркты эртелетип беребиз. Кудай буйруса эгемендик күнүнө 31-ине муну ачабыз. Анан ошонун башында сквер кылып беребиз. Рахмат эже, жакшы туруңуздар. Здравствуйте. Ушул сары тупракты алып балдар ойнотчу башка вариант болуп. Мындай бир Балдар ойногон сайын сонун жыгачтан эже, жыгачтан табигый мындай жакшына эме болгон назар келсинчи эжеге. Телефонуңузду назарга бериңиз. Назар келип, бая табигый эме менен балдар ойной турган сонун кылып жасап берип койлу. Тупура атат. İşte başladı, tapışma verildi. Муну ким тикти? Ким? Раидабы? Мунан кара. Сонун. Ушулар тиктиби? Ой, саламатсыздарбы? Гүлдү силер тиктиңерби? Азамат дедим, рахмат. Просто колуңду кысып коюн, Азамат. Жүрсөң? Мынай. Мунун бардыгын силер тиктиңерби мына? Мунун бардыгын көрсөтүп, бүт ош боюнча неме кылган. Ушундай кылсын элдин бардыгы. Мунуларды караң, топурактарды немелер бүт алып келиптир. Полный алып келмей. Кара. Бул дагы ачылат эми. Ооба, дагы ачылат. Азыр бул мына пышный болуп бул жака түшөт да. Эжени рахмат дегиле мен барын. Карасаң, таштап атсаң мокта. А тетиги жерде ошол жерде арактар жатат, эмелер жатат, бүт карап коюптур. Болбосо могуларчы тетигилер силерге караганда 5 эсе акчаны көп табат. Бүт алдын тазалап коюптур эми. Мына бүт барын кылып атыптыр. Hello. How are you? Where are you from? India. Good. Are you studying medical faculty, yeah? Good. Дерис Мухашбек школный неме казак берди азыр. Буяна латоон коебуз. Кайсы сетка? Мына сетканы айтып атасызбы? Мына сетканы айтып атасызбы? Бул ким куруда? Бул кимдики бул? Жок, булар кетет булар. Жок, алып парк болот деген бизде. Жок, кызылат болбогула, биякта бүт сквер кылабыз. Биякка бизнес, жанагы кафе ачабыз, эме ачабыз дегендер келе берип бизди тажатышты. Мэрияга Биз барабыз деп отурдук. бирөөсүнө дагы макул болгон жокпуз. Могуларды бузуп, болбады. Аркы жума уже сквер башталат. Ошо кычалат болуп үйдө калды. Асфальтыңарды зыңкытып беребиз. Ооба, сонун болот. Скверди зыңкытып беребиз. Могул жактан чыгып коляска менен кечинде каналдын боюнда сейилдеп жүрө бересиңер, болду. 3 домдун П формасында домдун алдында площадканы. Могул 3 үйдүн балдары ойной берди да? 3 дом. Тетиги дагы бар. Бул тупрак аны 3-чи этаж, 4-чи этажга көтөрүлөт. Ушу тупракты алып, Бул сонун жерде асфальттап берип атсак, сквер кылып берип атсак, сонун болгондо ушул жери жарашпай калыптыр, а? Азыр мындай кылабыз. Мына жол бүтүп, жолду баштаган учурда
Наркы сквер бада болот да. Ушул комплексин чогулуп кетели. Болду.